Кыргыз облустук телерадио компаниясы тарабынан даярдалган жаңылыктар топтому менен тааныштырып, студияда мен Жаркынай Тургунбекова. Саламатсыздарбы? Электр жарыгы себепсиз өчүрүлбөйт. Улуттар аралык биримдик Бакай Ата районунда кыргыз-немец достугун чагылдырган көргөзмө ачылды. Тарыхый табылга музейге салым кошкон элдик мураскерлер. Расмий кабарлардан Президент Садыр Жапаров бүгүн 11 ноябрда Өзбекстандын Самарканд шаарында өтүп жаткан Түрк мамлекеттери уюмуна катышуучу өлкөлөрдүн лидерлеринин саммитинин 9-жыйынында сөз сүйлөдү. Садыр Жапаров өз сөзүндө учурда дүйнөдөгү туруксуз кырдаал менен катар аймактык коопсуздук маселелери алдыңкы планга чыгууда деп белгиледи. Өлкө президенти саммиттин темасы түрк цивилизациясынын жаңы доору, жалпы өнүгүү жана өркүндөөгө карай бирге деп аталарын белгиледи. Соңку 2-3 жылда жер жүзүндө эл аралык маанидеги ар түрдүү чакырыктар пайда болду. Учурда дүйнөдөгү туруксуз кырдаал менен катар аймактык коопсуздук маселелери алдыңкы планга чыгууда. Албетте, тынчсызданууну жараткан мындай абал биздин өлкөлөрүбүздөн тыгыз кызматташууну, өз ара сыйырматты күчөтүүнү жана аракеттерибизди бириктирүүнү талап кылат деп белгиледи президент Садыр Жапаров. Кыргыз Республикасы чыр-чатактын кандай гана түрү болбосун, тынчтык жолу жана саясий дипломатиялык ыкмалар менен гана чечүү зарылдыгы боюнча өзүнүн өзгөрүлбөс позициясын карманарын дагы бир жолу ырастайм деп сөзүн жыйынтыктады президент Садыр Жапаров. Мындан тышкары өлкө башчысы түрк өлкөлөрүнүн соода мамилелерин кеңейтүүгө чакырды. Мындан тышкары түрк дүйнөсүнүн биримдигине кошкон салым үчүн чыгаан жазуучу Чыңгыз Айтматовго Алишер Навои атындагы эл аралык сыйлыгы ыйгарылды. Бул эл аралык премияны Өзбекстан Республикасынын президенти Шавкат Мирзиёев Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровго тапшырды. Президент Садыр Жапаров кыргыз элинин жана жеке өзүнүн атынан Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевке жана өзбек элине түрк адабиятынын жана дүйнөлүк адабияттын жалпы эле маданияттын өнүгүшүнө кошкон эбегейсиз зор салымын эске алуу менен көрүнүктүү жазуучу Чыңгыз Айтматовду кадыр барктуу сыйлыкка көрсөткөндүгү үчүн терең ыраазычылык билдирди. Мамлекет башчысы Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгы көөнөрбөс мурас жана жалпы дөөлөт экенин өзгөчө белгиледи. Урматтуу кесиптештер, Чыңгыз Айтматов агабыз түрк дүйнөсүн дүйнөгө таанытууда, түрк дүйнөсүнө кошкон салымы өтө зор экенин баарыңыздар билесиздер. Ошонун көз өтүп кетсе дагы эмгектерин баалап, бүгүнкү берип жаткан сыйлыгыңыздарды рахмат айтабыз. Өзүмдүн атымдан жана жеке жалпы кыргыз элинин атынан рахмат айтамын. Анан албетте бул сыйлыгын алып барып балдарына беремин. Бул музейде болот. Көз өтүп кетсе дагы кийинки муунга үлгү катары кала берсин деп туруп, ушуну музейге тапшырамын. Рахмат сизге. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров бүгүн Самарканд шаарына түрк мамлекеттеринин уюмуна катышуучу өлкөлөрдүн башчыларынын саммитинин 9-жыйынына катышуу үчүн келген мамлекеттер жана делегация башчылары менен биргеликте көчөттөрдү отургузууга катышты. Бактарактарды биргелешип отургузуу Өзбекстанда өлкө президенти Шавкат Мирзиёевдин демилгеси менен ишке ашырылып жаткан Яшыл Макон жалпы улуттук долбоорунун алкагында өттү. Долбоордун максаты республиканын шаарларынын жана райондорунун борборлорунда жана калктуу пункттарында экологиялык абалды жана абанын тазалыгын жакшыртуу болуп саналат. Иш-чара Өзбекстан менен түрк мамлекеттеринин уюмунун саммитине катышкан өлкөлөрдүн ортосундагы телекөпүрө форматында өттү. Кыргызстандын борбору Бишкек шаарында бак-дарактарды отургузууга министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, Бишкек шаарынын мэри Эмилбек Абдыкадыров, түрк мамлекеттеринин Кыргызстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчилери катышты.
Кечээ бүтүндөй өлкө аймагында электр жарыгы кезеги менен өчүрүлдү. Талас облусундагы өчүрүүлөрдүн убактысы 2 саатка созулду. Аталган кырдаал Токтогул ГЭСиндеги техникалык тейлөө иштеринен улам келип чыккандыгын электр станциялар ачык акционердик коомунан билдиришти. Реконструкциялоонун алкагында Токтогул ГЭСинин 2-чи гидроагрегатынын жабдыктарын жана затворлорун оңдоо иштери жыйынтыкталды. Электр жарыгы дагы өчүрүлөбү? Темага кабарчыбыз кайрылган. Талас областында электр жарыгын өчүрүү убактысы 2 саатка созулду. Ар кайсы аймакта ар кандай убакытта өчүрүлдү. Аталган өчүрүүлөр бүгүн таңында токтотулуп, электр жарыгын берүү өз нугуна түшкөндүгүн Талас электр тармактар ишканасынан билдиришти. Белгилей кетсек, мындай абал бүтүндөй өлкө аймагында байкалып, электр жарыгы кезеги менен өчүрүлгөн. Бүгүнкү абал жакшы азыр туруктуу нормальный режимде бүт көмөкчү органдар иштеп жатат. Акыркысы эртең менен 8:55 менен өчүрүүлөр токтотулду. Эртеменки бүгүн 11-деги число менен токтотулду. Эч кандай өчүрүүлөр жок. Өчүрүүлөр только плановый жумуш кылса гана өчүрүлөт, атак өчүрүлгөн жок. Жогоруда аталган өчүрүүлөр Токтогул ГЭСиндеги техникалык тейлөө иштеринен улам келип чыккандыгын электр станциялар ачык акционердик коомунан билдиришкен. Учурда жабдыктардын иштөө мүмкүнчүлүгү сыноо режиминде текшерүүдөн өтүүдө. Алгачкы план боюнча агрегатты ишке киргизүү 15 ноябрга белгиленген. Бирок аба ырайынын өзгөрүшүнө байланыштуу 11 ноябрда ишке киргизүү чечими чыккан. Мындан улам 2-чи гидроагрегатты ишке берүүдө анын жанындагы агрегаттарды өчүрүүгө туура келген. Агрегатты жумушка киргизип аткандан кийин анын наладка кылат, ар кандай нерселер болот, өчүрүүлөр болот. Бул атайлуу өчүрүү эмес, бул техникалык жактан өчүрүүлөр. Мисалы Кыргызстан боюнча болду. Бул жерде бизде графиктер бар. Акимдер менен, местный кеңештер менен баары менен кол коюлган. Дефицит мощность болуп калса өчүрүүлөр болот дегенчи. Биз гана ошол графиктин негизинде гана өчүрүп турдук да. Бу жерде эконом деген эч кандай ой болбош керек. Ар ким ар кандай айтып берет, түшүнбөстүк болобу. А бул жерде если техникалык гана жактан тейлөө боюнча өчүрүлдү. Кечээ электр станциялар ачык акционердик коомунун жетекчиси ушул жылдын ноябрь айынын аягында Токтогул ГЭСинин 4-чү гидроагрегаты ишке берилип, анда дагы өчүрүүлөр болушу мүмкүн экендигин кошумчалаган. Белгилей кетсек, Талас электр тармактар ишканасы 51 000 абонентти жана 3,5 миң мекеме уюмду тейлейт. Жеке кардарларга тариф 700 киловатт-саатка чейин 77 тыйын. Андан ашса 2 сом 16 тыйын. Аз камсыздарга 1 киловатт-саат 50 тыйын. Ал эми бийик толуу аймактагы абоненттерге чектөө жок. Канча киловатт-саат пайдаланса дагы 77 тыйын менен эсептелет. Мындан тышкары чектөөсүз тарифке кошулуп, электр энергиясын кенен пайдалануу мүмкүнчүлүгү бар. Бирок анын баасы 1 киловатт-саат 5 сом 4 тыйын менен эсептелет. Нурсултан Курманбеков, Чыңгыз Бокошев, Талас шаары. 2013 жылы Улуттук Манас Ордо комплексинде элдик мураскерлер тобу уюшулган. Тарыхый этнографиялык табылгаларды эл ичинен чогултуп, издеп таап, сактап, өз ыктыяры менен Манас эпосу музейине өткөрүп берген элдик мураскерлердин саны 40тан ашса, алар таап келген табылгалардын саны 500гө жакын. Андыктан музей кызматкерлери эл ичинен табылган ар бир экспонатка аяр мамиле кылып, учурда музейде сакташууда. Сөз кабарчыбызда. Чыңгыз Муратбеков Аманбаев айылынын тургуну. Мындан 6 ай мурда айылындагы эски тегирменин ордунан тарыхый буюм таап алган. Алгач аларды чогултуп, андан кийин Манас эпосу музейине алып келген. Ошондон бери айылдагы тааныштарынан ар кандай экспонаттарды көрсө чогултуп келет. Бүгүн дагы музейге атайын табылга алып келген. Анан бул экспонаттарды өзүнүн айылынын тегерегинен, эски суу тегирмен бар бизде, ошол айланасынан, полялардан, ушундай жерлерден чыкты экспонаттар. Бирок каяка өткөзөрүн билбешим да, биякта ушундай музей бар экен, жайында эле угуп калып. Улуттук Манас Ордо комплексиндеги Манас эпосу музейинде элдик мураскерлер тарабынан чогултулган табылгалардын саны 500гө жакын болсо, элдик мураскерлердин саны 40тан ашты. Андыктан ар бир табылганын бул музей үчүн орду баа жеткис. Жыл санап мына экспонаттардын саны көбөйүүдө. Бизде мындай да атайын ФЗК комиссиясы бар. ФЗК фондо-закупочный комиссия деп коет дагы. Биз кабыл алуу комиссиясы 7 кишиден турган комиссия бар дагы. Ошолор келген буюмдардын баарын ар тараптан карап, кайсы кылымдарга таандык, кандай буюм сакталышы баарын карап чыгып туруп, анан биз музейге акттын негизинде кабыл алабыз да. Алардын өзүнүн тартиби бар. Иш кагаздары менен.
ошондой эле мураскерлердин бизге кошкон салымы өтө чоң деп айтсам болот. Анткени ушул мезгилдерде жалпы эле Талас областы эмес Кыргызстан аймагында көпчүлүк эстеликтер бузулуу коркунучунда туруп атат. Эстеликтер жок болуп баратат да. Анткени ошо Союз тарап ушундай мезгил келгенден кийин көпчүлүк жерлер менчикке берилип, ошонун территориясына сакталган эстеликтер ошо жеке эле бир адамга тиешелүү болуп калгандай сезилип атат да. Бүгүн элдик мураскерлерге экспонаттардын кандай сакталышы жана алар алып келген табылгалардын канчанчы кылымга таандык экендиги тааныштырылган иш-чара өткөрүлдү. Сиздер ошол экспедициянын жүрүшүнөн тартылып алынган фото сүрөттөрдү көрүп турасыздар. Элдик мураскерлердин санын көбөйтүү максатында Улуттук Манасордо комплекси ар тараптан элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келет. Бизден эң ыраазы болгонубуз ошол элдик мураскерлердин ошо тарыхты жакшы түшүнүп, ошо баалуу мурас буюмдарды сатып жибербей, атайлап алып келип бизге, биздин Манасордого каттатып атканы бул жакшы жөрөлгө. Анткени азыркы кезде бир ааламда мына санарик деген жакшы нерсе чыгып атат. Ошонун баардыгы биздин учетко алынып, сүрөттөр тартылып, интернетке биздин сайтка чыгат, Кудай буйрсачы. Ошону менен бир канчалык кылымдар өткөн болсо дагы тарых тизилдеген адамдар ушу Манасордодогу биздин экспонаттарды кандай мураскерлер аркылуу топтолгонун толук көрүп тактап алса болот да. Иш-чаранын соңунда тарыхый этнографиялык табылгаларды эл ичинен чогултуп, издеп таап, сактап, өз ыктыяры менен Манас эпосу музейине өткөргөн элдик мураскерлерге Улуттук Манасордо комплекси тарабынан ардак грамоталар тапшырылды. Бегайым Асымбаева, Бексултан Рахатбек уулу, Талас району. Бүгүн Бакай Ата райондук маданият үйүндө кыргыз-немец достугун чагылдырган көргөзмө ачылды. Көргөзмө райондук ардагерлер кеңешинин демилгеси менен уюштурулуп, райондогу элине эмгеги сиңген алдыңкы инсандар даңазаланып, алардын өмүр таржымалы жана сүрөттөрү коюлду. Көргөзмөдөн кенен кабарчыбыз баяндайт. Ардагерлер кеңеши тарабынан уюштурулган көргөзмөдө Бакай Ата районунда жашап, райондун өнүгүүсүнө салым кошкон немец улутундагы алдыңкы инсандар тууралуу да баяндалган. Ошол кездеги Ленинпол районуна алгач немецтер отурукташып, азыркы Бакай Ата районунун түптөлүшүнө салым кошушкан. Совет мезгилинде жергиликтүү немецтер кыргыз эли менен биргеликте чарбанын бардык тармактарында эмгектенишкен. Бакай Ата районунун түптөлгөндөн баштап ошо иштеп кеткен чоң аталар, чоң апалардын ушул жерде тарыхы, ошолор жөнүндө бүт жаштарга айтып берип атабыз да, ошол музейде бүт баары көргөзүлгөн. Ошондуктан бүгүн мынакей биз ачылышын ачып, ошол выставка Кудай буйруса 3 күн болот бу жерде. Бул выставка ушу менен калбайт, дагы толуктанат, материалдар көп. Эл достугу музейине районду өнүктүрүүгө салым кошкон инсандардын сүрөттөрү эленди. Тарыхый инсандардын аты өчпөй район тургундарынын жана өсүп келе жаткан жаш муундарга таанытуу, даңазалоо башкы максат болгон. Ушунча сүрөттү, ушунча бир тарыхты сыяктуу кылып туруп жасап койгон абдан таң калыштуу. Себеби дегенде муну карап отуруп карачы, канча деген өтүп кеткенин, өтө электердин, анан кийин китиги баягы эски союздун убагындагы сүрөттөрдүн бәрин таап чагылдырып кылганы, ушунун бәрин иштеп отуруп, каяктан тапса да ушул ар кимдин үйүнө барып иштеп отуруп чогултуш үчүн бул көп эмгек керек. Эл достугу музейин түптөп, андагы материалдарды топтоо иштерин ардагер журналист Жомарт Бейшаналиев колго алган. Музейге коюлчу сүрөттөрдү жана материалдарды 3 ай аралыгында топтогон. 1982-жылы ушу Волга боюнан келген немис, орус, украин переселенецтер келип ушу Ленинпол кыштагы негиздеген да. Гнадентал, Гнаденфельд, Капентал деген кыштактар негизделип, ошол жерде жашап башташкан кыргыздар менен чогулуп. Анан мына ошого 140 жыл болуп атат. Ошондой эле райондун чарбасында, агартуу тармагында жана башка тармактарда кызмат кылган инсандар туурасында баяндалат. Анан кийин бери мынакей Кушубак Султаналиев деген аксакалыбыз, Корчубак Акназаровдун классташы, курбусу 100 жашка чыгып атат. Улуу Отан согушка катышып бир бутан ажыраган киши. Анан кийин могу Ленинпол алдагы Үрмарал колкосунда кызлактар деген мектеп бар, ошону негиздеп, ошонун биринчи директору болгон киши. Анан кийин бул болсо
Жогорку Кеңештин депутаты Алмазбек Акматов деген алтын чакырылышын депутаты 6 ел депутат болду. Анан кийин жүрөк оорулуу болуп каза болуп кетти. Мына музей ушул кишинин атынан коюлду. Ошол жерде кичине демөөрчүлүк кылып атат. Эл достугу музейине Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, коомдук ишмер маркум Алмаз Акматовдун ысымы айгарылган көргөзмө Бакай Ата райондук Шабдан уулу Эсен атындагы Маданият үйүндө, андан соң көчмө музей катары райондун бардык айылдарында көргөзүлөт. Айжамал Байырбек кызы, Чыңгыз Бокошев, Ынтымак Мейманбеков, Бакай Ата району. 2022 жылдын январь-сентябрь айларынын жыйынтыгы боюнча Кыргызстанда орточо номиналдык айлык акы 25.027 сомду түздү. Бул тууралуу бүгүн Улуттук статистика комитетинен билдиришти. Маалыматка ылайык, былтыркы жылдын январь-сентябрь айларына караганда орточо айлык акы 27,9%га көбөйгөн. Эмгек акынын эң көп өсүшү искусство, саламаттыкты сактоо, социалдык тейлөө, коргоо, билим берүү, мамлекеттик башкаруу жана милдеттүү социалдык камсыздоо. Тоо-кен транспорт ишмердүүлүгү, жүктөрдү сактоо жана дүң жана чекене соода, унаа оңдоо тармагында иштегендердин арасында байкалган. Кыргыз Республикасынын спорт чебери, коомдук ишмер Нурбол Шырдаковдун жаркын элесине арналган грек-рим күрөшү боюнча 2009-2010 жылкы өспүрүмдөр арасында эл аралык турнир болуп өттү. Турнир Талас шаарындагы Газпром спорт комплексинде өтүп, жаштар 10 салмак боюнча килем үстүндө күч сынашты. Бул жигит өмүрү кыска болсо дагы аябай жакшы жашап кеткен. Элге көп пайда ташып кеткен. Күрөшкө кошкон салымы, Талас өзгөчө Талас өрөөнүнө кошкон салымы өтө чоң болгон. Жаш балбандарга айтып кетерим. Шырдак Нурболдой болгула. Анын аркасына эч болоткон ийилерин толтура. Талас жери кур эмес, аймактуу жер. Ушундай биздин мыктуу балбандар балбан болгула. Буюрса ушул белдеш сителердин түрткү болуп, дүйнөлүк аренага чыккандарга үлгү болсун. Нурбол Шырдаканов кезинде грек-рим күрөшү боюнча өлкө намысын коргогон мыкты спортчулардын бири болгон. Нурбол Шырдаканов спорттук карьерасын жыйынтыктагандан кийин жеке ишкерлик менен алектенип, облус аймагында кайрымдуулук иштерди көп жасаган. Ушундай патриот агабыздын артынан дагы Акжол Махмудов окшогон, Жоламан Шаршанбеков окшогон, Канат Бегалиев, Руслан Түмөнбаев жана ошого окшогон Кыргыздын желегин дүйнөгө желбиретип, ошолордун артынан ушуларды көрүп, кичинекей жаш балдар өссүн деп, Таластан баштап акырын жакшы турнир уюштуруп атабыз. Республикалык турнирди. Ага Казакстандан келип кошулуп атат. Эл аралык турнирге коңшу Казакстандан дагы жаш балбандар келип, кыргыз балбандары менен өз салмактары боюнча күч сынашты. Осы Талас, Кыргызстан елінде Талас ауылына осы жарысқа келіп тұрмыз. Бірінші рет емес, екі-үш рет келіп тұрмыз. Семейден де келді Қазақстаннан. Біз Тараз қаласынан өзінің команда, екі команда болып келдік. Жарыстың несі өте жақсы өтіп жатыр. Шын ниетпен ешқандай ешкімге потсуға беріп жатқан жоқ берді. Осы шындықта жарыс жақсы өтіп жатыр. Екі елдің достығы қандай осы? Қазақстан мен Қырғызстан елімізде енді бірімізден жақсымыз, ешқандай ұрыс талас болып жатқан жоқ. Бул турнир быйыл биринчи жолу өтүп жатат. Нурбол Шырдакановдун бир туугандары жана Бакай Ата райондук жаш өспүрүмдөр спорт мектебинин колдоосу менен Мелдешке 300гө жакын балбан келишкен. Грек-рим күрөш боюнча Кыргыз Республикасынын спорт чебери чоң эл аралык турнирге күрөшкөн. Анан кийинки жылдары болсо өзү коомдук иштерге катышып, ошо көчөлөргө ошо свет киреликте ошо окуучулар өтө турган бир кооптуу жерлерге аллея сыяктуу болуп туруп, астына бурчатка төшөп, үстүнө светтер орнотуп, анан ошол айылдын бир кембагалдарына жардам берип, анан ошол көпүрө десе көпүрөсүнө жардам берип, ушундай анан спорт
тармакка болсо бизге болсо Бакай атанын администрациясынын аркасында бир совещание өтүп турган залыбыз тээ сайдын учурунда урап калганда почти что ошону полностью оңдоп жолдоштор менен анан ошол жерге Москвадан 2 ковер алып келип салып берди. Кыргыз Республикасынын спорт чебери Нурбол Шырдаканов жаш кезинде Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу Эметбек Абдылдаевден машыккан. Ногу областной, республиканский, международный эл аралык турнирлерде ушу балдар күрөшүп, такшалып, анан кийин Кыргызстандын желегин көтөрүп бийиктикке Азияларга чыгып атат. Ушу балдар акыркы жылдары биздин балдар ушу эл аралык турнирлерде, республиканский турнирлерде ушунчалык көп катышып, 600-700ге чейин 300ден ашык болуп катышып атат. Ошол себептен биздин балдар азыр жакшы чыгып, грек-римдин күрөш балдары жакшы чыгып келатат. Жыйынтыгында 1-2 жана 3 орунду ээлеген жаш балбандарга кубок, медаль жана баалуу белектер тапшырылды. Сыймык Барманов, Орозбек Бейшебаев, Талас шаары. Сиздер облус аймагындагы бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар топтому менен тааныштыңыздар. Бул жана башка жаңылыктар биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызга жайгаштырылды. Алдыда эртеңки күнгө күтүлгөн аба ырайы тууралуу маалымат. Саламатта болуңуздар.